Эми мен сөз кыла турган Урва ибн Зубайр ал ким экен? Бул апасы Асма. Билесиз, Асма ким? Зуннутақайн эки курдун ээси деп пайгамбардан бат алган. Эки курдун ээси деп. Хазрат Абу Бакырдын кызы Асма пайгамбарыбыз тиги Саур үңгүрүндө турганда Хазрат Абу Бакырдын кызы атасы менен пайгамбарыбызга эки чаначка, бир чаначка суу, бир чаначка тамак куюп алып барат эле. Бир күн чаначтардын оозун байлай турган жип таппай калып туруп, белиндеги халатында мисалы байлай турган мындай чоң шүпүрөктү жыртып туруп, байлап туруп, анан калган менен белин байлап алган, шамалда ачылып кетпесин деп. Ошондо пайгамбар карап туруп, байкап туруп, Зуннутақайн деген, эки курдун ээси деген, эки дүйнөнүн ээси болосуң сен деген. Эки дүйнөнүн ээси дегени бул дүйнөдө да бактылуу жашайсың, ахиретте да бактылуу болосуң деген. Субханалла. Куд ошол пайгамбардын назарынан өткөн Асма энебиздин уулу. Ошол учурда Ал-Валид ибн Абдул-Малик, Абдул-Малик уулу Валид деген халифа Дамаск шаарына бул Урва ибн Зубайрды бир зиярат кылып кетиңчи, илтимас, сураныч, биз жака бир келип кадам жай кылып кетиңчи деп суранды. Биз ушундайбыз го, мисалы бир улуу устаздарды, улуу максым дамыларды чакырып үйүбүзгө конок кылып кадам жай болуп калды дейбиз го. Бу киши дагы ушу пайгамбардын мактаган инсандын балдары, мыкты инсандар, табииндер деп суранды. Урва сапарга даярданды. Мадина Мунавварадан Дамаскка жөнөп калды. Жанына балдарынын ичинен эң сүйкүмдүүсү кичинекей эркесин алып алды. 7 баласы бар эле. Гүл азыгын камдады. Жолдо келе жатып, кокусунан Аллахтын сыноосу Урва ибн Зубайрга оору жукту. Оору жукту дегени Аллахтан бир оору берди. Буту ооруп калды. Азыр мисалы кан диабети менен ооругандар акырындык менен кыйналып калып атпайбы? Кээде мисалы тиги буту кесилет дегенде, кээде кызыл ашыган ошондой болуп кыйналып атпайбы? Гангрен деп баягы. Анан катуулай берди, жолдо катуулай берди. Акыры Дамаскка жетип келди бирок. Эптеп сабыр кылып чыдап Дамаскка келди. Халифа Урванын абалын көрүп туруп, онтогонун өзүнчө эриндерин тиштеп, өзүнчө ушундай үнүн чыгарбай ушу ыйлаганын көрүп туруп, халифанын жүрөгү жарылып кете жаздады. Тезинен дарыгерлерди алып келгиле деп, дарыгер артынан дарыгерди алып кирди. Баары бирдей эле жыйынтык чыгарды. Бут кесилиш керек деди. Болбосо сөөк чирип атат. Өтө ылдамдык менен кетип барды. Анан халифа дарыгерлер отуруп, Урва абалыңыз жөнүндө айтыңчы дедиле. Аллахумма лакал хамд. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, жакшымын деди. Субханалла. Не деген сөз? Не деген сөз? Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, жакшымын деди. Сөөк чирип атат. İçtema ala tıbı ala Urva ve kalu işarbil marqad. Bardıq darıgер vrachtar çoğulup durup, hazır biz sizge narkoz bereriz dedi. Bunu narkoz içişiniz gerek, naşanı. Yok. Men mas abalda, akırım çaçırandı olup, tilim la ilahe illallah'a kelbey kalgan uçurda bir müçömün kesilişini kalabayım dedi. Jojo anday bolbayt dedi. Anda kichine mындай эми
Araqtan içireyli, kичине мас болгонуңузда кесейли дешти. Аллах Таала арам кылган нерсени ишемби? Кызыксыңар. Аллах арам кылып атса, мен ишем ошону. Акылга сыйбаган нерсе. Жок, андай болбойт. Уруп айтты, баарын тегерете тиктеп туруп. Дауни. Мага кыска мөөнөт бергиле, азыр. Мен дарат алышым керек деди. Сырт калып чыгышты. 10 топ атат, дарат алды. Дарыгылар айтты. Мен азыр намаз окуйм деди. Кыбланы карап. Усалли, намаз окуйм. Fa iza ana qumtu lis-salah fa sha'nukum wa ma turidun. Allahu akbar. Men namaz okuyum. Sajdaga barıp көбүрөөк туруп калсам, анда силерге шанс берилди Аллах тараптан. Мен саждада көбүрөөк эле туруп кала турган болсом, силерге бутумду кесүү шанс берилди. Аткара бергиле, каалаганыңарды деди. وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهى كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى. Бул урвада ушундай бир адат бар эле. Намазга Аллаху акбар деп киришип, саждага барышы менен ааламды унутуп калып, ошол жерде бир төгүлүп, буркурап, ыйлап, өзүнө келгичекти бышактап, ыйлап, түгөнгөндөн кийин экинчи саждага барыш үчүн башын көтөрөт эле. Менде азыр ошондой абал көрүнүп калса деди, каалаган жердиңерден кескиле, каалагандай кылып тиккиле деди. فقام يصلي وتركوه حتى سجد فكشفوا عن ساقه وأعملوا مباضعهم في اللحم حتى وصلوا العظم فأخذوا المنشار وأعملوه في العظم حتى بتروا ساقه. Бары бүтүп турушты. Саждага барды. Саждада узун туруп калганда бисмиллах деп киришти. Етти кадимкидей скальпель менен кесишти. Ара менен кадимкидей аралашты. Кайрадан кайнак май менен ал жерди бүтөштү, тигишти. Ушинтип саждадан башын көтөргө чөктү, баарын бүтүрүштү. Элестеткиле, бул кимдир бир койчу дешиңер мүмкүн да. Кимдир бир ыйман алсыздар, кантип эле деши мүмкүн угуп жаткандар. Бирок намаз, ибада адам баласын өзүнүн ушунчалык эргүү менен алып коет. Бирок биз ошондой абалды көрө элекпиз. Сиздердин башыңыздардан өткөн. Баарыбыздын башыбыздан өткөн. Мен азыр айтсам, ооба десиңер. Бир намаз эсиңерде, же рүкүсү, же кыям, же саждасында ушундай бир булкылдап, ыйлап жеңилдегениңер эсиңердеби? Баарыңар ушундай болгонсуңарбы? Бирок ал азыр табылбайт, кайталана элек. Ошол намаз эсиңерде, ошондой намаз таппай атасыңар да азыр. Бирок орва, ал өмүр үчүн ошондой намаз окуйт эле. وكان نزيف الدم غزيرا فأحضروا الزيت المغلى. Май ушунчалык чыркырап аккандыгы себептүү казанга кайнатылган зайтун майына, казанда кайнатылган зайтун майына кесилген тарапты малып туруп анан токтотконго мажбур болушту. Ошону да сезген жок. Секебу. Болду ушинтип ал ошол боюнча, саждадагы боюнча эсеп жатып калды. Башын көтөрө албай эсеп жатып калды. Сажда кылган боюнча. Качан гана эсине келгенде атал хабар мин хариж ал-каср أن ابن عروة بن الزبير كان يشاهد خيول الخليفة وقد رفضه أحد الخيول فقضي عليه وصعدت روحه إلى بارئها. Esine gelgen uçurda эми абалыңыз жакшы болуп калды, кичине өзүңүз келип атасызбы, сезип атасызбы деп жандагы дарыгерлер эми бир нерсени айтышайын деп жатканда сырттан бирөө чуркап келип туруп халифага жана дарыгерлерге шуурат. Халифанын эрке баласы, халифанын багылган күлүктөр байланган сарайына кирип барган экен. Байкоостан бир ат бир тээ өлтүрүп койду деп жаңы кабар келди. Жаңы кабар келди. Ал эсине келип турду, ошондой кабар келди. اغتنم الخليفة كثيرا من هذه الأحداث المتتابعة. خليفة айта албай өзүн шунчалык жаман сезип, ушу коногумдун ушу көңүлүн кантип эми ушинтип көтөрөм деп туруп калды. Вахтара кайфа юссил лаху al-khabar. Кантип айтам деп айран таң.
وترك الخليفة عروة بن الزبير حتى أفاق. Özüne abdan жақсы келгенге чейин сен айтпай тургула деп мөөнөттү бир аз узартып койду. Анан кичине өзүнө келип, көзүн ачып, баарын таанып калган учурда ахсан Аллаху азак фи риджлик. Мына кесилген аягыңыздын оорусун Аллах Таалам айыктырсын, шифа берсин. Аллах Таалам бизге жакшы ден соолук берсин. Сабыр кылыңыз. Ой, аябай сабырдуусуз да сиз деп эмне дээрин билбей ушинтип отурду. Кечиресиз, бизде дагы бир жаман кабар бар. Ээрчитип келген эркеңизден ажырап калдыңыз деди. Ээрчитип келген эркеңизден ажырап калдыңыз. Капыстан биздин ушул атканага кирип барган экен, байкоостан аттардын аркасынан өтүп барарда бир күлүгүз диртип, ушундай болуп калды деди. Эки алак менен бетин бекитип жаап туруп айгайлады. Анткени перзент кимге эле ачуу болсун, ширин да. Ушундай жүрөгүнүн мөмөсү жыты болгон баласынан ажырагандыгына бир аз былкылдап ыйлады. Перзент ордунда туруп, Аллахума лакал хамд. Эй Аллахым, сага чексиз шүгүрлөр болсун. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Барыбыз Аллахка, Аллахтыкыбыз, Аллахка кайтабыз деп ушул гана сөздү айтты. Анан сөздү мынтип баштады. А'тани саб'атан ва ахаза вахида. Аллах мага 7 уул берди. Бирөөсүн алып 6-оосун калтырды. Шүгүр кылышым керек да. Бирөөсүн алды, бирок 6-оосун калтырды. Шүгүр кылышым керек. Ва а'тани арбa'ата атраф ва ахаза вахида. 4 аяк берди. 2 кол, 2 аяк берди. Бирок бирөөсүн алды. Шүгүр кылышым керек да. Калган 3 менен тирлигим өтө берет. Bir balam geçse 6 менен тирлигим өтө берет dedi. Карагыла, өзүн өзү ушинтип жубатып атат. In ubtuliya fatalama afa. Адам баласы эмнеге кабылып оорубасын баары бир күн айыгат. Эгер оорудан улам өлө турган болсо, өлүм анын шифасы деп атат. Wa in ukhida fatalama a'ta. Эгер де кайсы бири алынса инсандан, сөзсүз түрдө орду толукталып берилет Аллах тараптан. Wa inni as'alullah an yajma'ani bihima fil janna. Болгону мен азыркы жүрөгүмдүн жыты мөмөсү болгон уулум жана кесилген аягым менен бейиште бирге болууну каалайм деп көзүнөн жашын тыя албай ыйлады. Кийин врачтар алдына чоң тазеке салынган өзүнүн кесилген аягын алып келди, бутун. Карап туруп, Инналлаха я'лам анни ма машайту бик ila ma'siyatin qat wa ana a'lam. Ey ayağım, uqqun деп sömöйүн кезеп туруп, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, Аллахым сен өзүң күбөсүң, мен сени менен эч качан арам ишке баскан эмесмин деп ыйлады. Аллаху акбар. Кара, эми өзүңөрдүн үчөңөрдү карагыла. Мен муну менен эч качан күнөө иш кылган эмесмин деп күбөлүк көтөрө аласыңарбы? Мен муну менен эч качан арамга тиктеген эмесмин, арам ушак уккан эмесмин дей албайбыз да. А бул коркпостон туруп, мен сени менен арамга баскан эмесмин деп атат. Мен анткени мен сен менен бейиште бирге болушум керек, кайрадан мага берилет. Ошентип күндөр өттү, акырын балдак менен басып кичине көнүп калды. Балдак менен эле басканы болбосо, калган жагы жакшы эле болуп атат. Аксаган эле калды. Эми чын айтканда кесилди. Балтырынан ылды жагы жок деген. Фадахала зата марратин majlisal khalifa. Bir gün Urva халифанын кабинетине, majlisine кирип келди. فوجد في مجلس الخليفة شيخا طاعنا من السن محشم الوجه أعمى البصر. Халифанын алдында жашы 90-га чамалап калган, өңү ушунчалык кумсарган
эки көзү азиз сокур бир аксакалдын отурганын көрдү. Азыр эми Урват ибн Зубайрдын окуясы аянычтуу экен. Ага караганда сиздин абалыңыз жакшы эле экен. Жакшы элеби? Кудайга шүгүр. Урвадан да катуу азапта отурган деп отурасыңар да. Урват ибн Зубайрдын абалынан абалыбыз жакшы эле да, Кудайга шүгүр. Урват ибн Зубайр ал бир аягы кесилди, бир баласынан ажырады. Ошентип акырындык менен басып халифанын мажлисине кирип келсе, анын кеңсесинде 90га чамалап калган, өңү ушунчалык кумсарган, карарып калган, эки көзү азиз сокур бир аксакал отуруптур. Факал ал-халифа. Халифа айтты: "Я Урва, сал хада шейх ан кыссати." Ке отуруңуз, Урва деп отургузуп, "Муноул аксакалдын абалын бир сурап көрбөйсүзбү?" деди. "Баштан өткөн окуяны бир уккуңуз келеби?" деди. Урва кызыгып: "Ма кыссатук я шейх?" Аксакал, башыңыздан өткөргөн нерседен бизге бөлүшүп сүйлөп бериң. Халифанын айтымына караганда кызык окуяларыңыз бар деди. Кала шейх. Шейх айтты: "Я Урва, эй Урва, а'лам анни битту зата лейлатин фи ба'вад." Я'лам. Угуп тур. Bir gün men үй бүлөм менен бир өрөөндө жашап калдым. Өрөөн. Жылга. وليس في ذلك الواد أغنى مني ولا أكثر مني مالا وحلالا وعيالا. Мен жашаган өрөөндө мендей үй бүлөсү, небери, чебереси көп инсан, алтыны, байлыгы, 4 түлүк малы көп эч ким жок эле, эң байы мен элем. فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحلالي. Bir gün Kokustан тоого жааган жаандан улам катуу сел келип, үйүмдү, коромду, малымды, байлыгымды, бала чакам, аялымдын бүт барын агызып кетти. Талаат аш-шамс, күндүн көзү көрүндү чыгып. Wa ana la amlik illa tiflun sagir wa ba'irun wahid. Алдымда бир төө кичинекей наристем гана калыптыр. Ушул гана кучактап калган экенмин. Кашайып фахарабал баир, төөм качып кетти. Чучаңда бошонуп качып кетти. Колтугумда балам эле, кичинекей. Фаратту лихак би, төөнү таңышым керек, төөнү тутушум керек, эми минип тирлигимди кылышым керек деп ушунчалык жаным ачып кетти. Фалам абтаид катиран хатта сами'ту халфа сараха at-tifl. Баланы ушундай жерге коюп эле качып бара жаткан төөгө жетип барайын деп барып туттум. Кармашым менен наристенин ачуу кыйкырыгын угуп калдым. Бурулсам, فالتفت فإذا برأس الطفل في فم الذئب. Oğlumdun ушул мойнунан бөрү шундай катуу тиштеп өйдө көтөрүптүр. Бөрү. فانطلقت الإنقاذ فلم أقدر على ذلك فقد مزقه الذئب بأنيابه. Мен хайхуй деп дап берип барганга чейин бөрү баламдын мойнун үзө тиштеди. Ошентип заматта наристемден да ажырадым. فعدت لأحب البعير فضربني بخفه على وجهي. Төөгө келип, эми шашкалактап алды тарабынан келбей, арка тарабынан келип ушундай баратканымда, төө өзү мурдатан ушул төөм бир аз өнөрү бар эле. Аркаңкы аягы менен катуу тепкендик үчүн ушул көз арсы эки көзүмдү чыгара тепти. Фахашама вajhi ва а'ма басары. Бетим моментип тыртык болуп, эки көзүм суюлуп түшүп,
aziz bolup kaldım, soqur bolup. Qala Urwa: "Wa ma taqulu ya şeyh ba'da hada?" Em aytыңçı. Uşunun bar bolgondan keyin siz emne deysiz? Qana aytыңçı, siz emne deysiz? Dedele aksakal mınday dedi. Aqul: "Allahu lekel hamd. Teraka li qalban amira ve lisanan zakira." Ey Rabbim, sana çeksiz şükürler bolsun. Sağa çeksiz şükürler bolsun. Ankeni sen maga özüңdü süye turgan jürek, seni zikir kıla turgan tildi albay ökönü maga berip koygonuň üçin şükür kılıp yaşap kele jatam dedi. Kagalayın akbalar ejeler. Abal har kimde har kanday bar. Biri-birimizden abalыбызды koyra turgan bolsak, anda dünya karаңgı. Eň negizgisi Allah Taala bizge özün süydürүүчү jürek, özün zikir kıldırүүчү tildi alıp koyup bolganda şükür kılıp жасай turgan bolsak, abalыбыз barынан öýde turat inşallah. Uqqanыңızlar üçün çoň rahmat. Abal bazar uşunday apalar. Biri-birimizin abalыбызды biri-birimizge aytıp jeňildebey, Allah Taala aytıp jeňildegen bunu үйrönölü. Tahajjudda Allah'a hayırlar. Sizler maga aytasыңар. Oba kimdir biri telefondan jeke süйлöşsem bolot dep aytat, arızdanat, ıylayt. Birok men aga göңүl aytam, kичине bir жол көрсөтүшүм мүмкүн. Birok anын turmuşunu oňday albayм da. Жашоо turmuştu oňdop koya turgan Allah'a arızdana turgan bolsak, anda Allah 100% oňdop koyat inşallah. Uqqanыңızlar üçün çoň rahmat. Allah'ım razı olsun. Bar bolуңуздар. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.